Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sümme me ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Meyrimdü Cenab-ı Rahimdu Allah'ın atımından başlayımın. Allah Teala çeksiz maktuğlar. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam dualar olsun. Jaratkan Allah Teala barımızdan bugünkü cuma gününde ihlas kılıp kılgan ibadatlarımızdı, dualarımızı Allah özü kabul kılsın inşallah. Allah Teala adam balasın bu dünyada her kim öz cubun tağıp yaşauğa tabiattan muhtaçlık kılıp koyganda жалғыздық bir gana jaratkanга жарашат. Ал эми калган бизге окшогон инсандар, хайванаттар не кылат экен? Өз жубун издешип, өз жубу менен жашайт экен. Ал эми биз инсандардын айбандардан айырмаланып, үй бүлөкүтүү жана үй бүлөдөгү балдарды тарбиялоо жана башка милдеттер экен. Биз инсан болгондугубуз үчүн ар бир инсандын өзүнүн асыл насабы жана келечекке улай турган укум тукумунун дагы некен насабы болуш керек экен. Андыктан Аллах Таала инсандарды бул дүйнөгө жаратууда жана үй бүлө болуусундагы сезимдерин Аллах Таала Рум сүрөсүнүн 21-аятында мындай дейт. Аузу биллахи минеш-шейтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah Teala aytat, jana Allah Teala'nın жаратуучу силердин Роббуңар экендигинин дагы bir белгилери дейт. Allah Teala силердин өзүңөрдөн силерге жуп жаратып берди. Allah Teala аба энебизди адам атанын кабыргасынан жаратканды айтат, туурабы? Некен Allah Teala силердин өзүңөргө жупту силердин өзүңөрдөн жаратып берди. Жана ошол жуп болгон жубайыңар менен теңер менен жер бетинде жакшы жашоо сүрүшүңөр үчүн өз ара ортоңордо мавадда ва рахма сүйүү жана мээримдүүлүктү жаратып койду дейт. Аллах Таала эркек жана аял ортосунда жуптук жашоосу болуш үчүн сүйүү жана рахмат мээрим жаратты ортоңорду. Чындыгында мына ошол өз ара ортоңордогу жакшы сезимдер, мээримдүүлүктөр, мына ушунун баарысы Аллах Тааланын силер үчүн берген чоң белгилери. Эгер акыл жүгүртүп, ой жүгүртүп карап көрсөңөр, жашооңордун жүрүшүнүн өзү эле Аллах Тааланын бар экендигине, Аллах Тааланын кандай мээримдүү экендигине далалат кылып турат дейт. Бул аятта айтылган сөздүн тәртибине карап алымдар мындай дейт. Аллах Таала эркек жана аял кишинин ортосунда эң биринчи эмне кылды деди? Жаала байнакум мавадда. Ортоңордо өз ара сүйүү пайда кылды. Андан кийин рахма, андан кийин мээримдүүлүк пайда кылат дейт. Бул кандай десе, адам үйлөнөрдөн алдын өзүнө жуп издегенде, эркектер аял издеп, аялдар күйөө издеген кезде. Тарайттын аялдар күйөө издебей шариатта. Кызы бар аталар кыздарына күйөө издеш керек да. Шариатта ошондой. Кызын кой бербейт да, бар өзүң сүйлөш, таап ала бер дебейт. Мусулманчылыкта ата, агалары, аталары ошол кызына ылайыктуу күйөө бала чыкса, ошого бериш керек да. Эми кыздар өздөрү билет, жаштар өздөрү билет деп, балким не кылат? Тискинин кой берип, көрүнгөн менен сүйлөшүп көрүп, башка кылып, болбой калды буга өтүп, болбой калды буга өтүп жүрөт кыздар дагы. Бул не экен? Бул мусулманчылыкта ата үчүн, ага үчүн чоң ар намыс да.
Не кылат экен? Адам баласы үйлөнөрдөн мурда ортодо сүйүү пайда болот үйлөнгөндө. Бала болуп бала чага чоңойгонго чейин да. Качан ортодо перзент пайда болгондон кийин анан өз ара мээримдүүлүк пайда болот дейт да. Маркум Чуа устазга бирөө суроо берет. Аялым бар, 4 балам бар. Бирок аялымды сүйбөй калдым, не кылайын депчи. Анан сен 4 балаң бар болсо сага сүйүүнүн кереги деле жок. Ошо балдарыңды бакчы жашынакай кылып. Аялың сенин тамак ашыңды, кир богуңду жууп, үстү башыңды карап, кызматыңды кылып атабы? Ага сүйүүң ачылбай аткан болсо сен ал сүйүү темасын жаап коюп, бияктан рахмат, мээримдүүлүк, райымдуулук сыпатыңды ачып алып, ошо балачкаңды бага бер болду. Сен баягы 18 жаштагыдай сүйлөсөт атасың. Индиялыктардын жашоосундай болуп деп анан устаз не урушкан экен. Ансаңда урматтуу туугандар, кээде 4-5 балалы болуп калган агалар деле өздөрүн 25 жаштагыдай эле сезип, ошол сиздин урпагыңызды улайын деп, сиздин тукумуңузду улайын деп, ден соолугунан ажырап, фигурасынан ажырап, үйүңүздө кызмат кылып жүргөн келинге эмне дейт? Сен мурункудай болбой калды. Сен жакшы көрбөй калдың башка депчи. Жок турган экен. Ал сүйүү ал ошо жаштыкта. Ошо кичинекей кезде. Ал эми ортодо балалуу болуп башка болгондон кийин сүйүүгө караганда не дейт Аллах Таала? Рахмат, мээримдүүлүк болуш керек. Рахматың, мээримиң болбосо, мына ошо райымы, мээрими жоктор анан аялын таштап кетип калган, балачкасын таштап кеткен ошолор да. Не үчүн? Сүйүүсү түгөндү. Үй бүлөсү үчүн мээримдүүлүгү, райымдуулугу жоголду да. Ошо мээримдүүлүк, райымдуулук не кылат экен? Үй бүлөнү сактап турат экен. Ошон үчүн туугандар, биз үй бүлөдө аялыбызга, балачакабызга ошо 25-30 жаштагы сүйүүнү эстетип жүрөбөстөн балким аны унутуп, аны чекеге коюп коюп эле өзүбүзгө жашообузга ылайыктуу болгон, балдарыбызга ылайыктуу болгон аталык мээримди, аталык сүйүүнү беришибиз керек. فالأسرة السعيدة هي الأسرة التي يكون بين أفرادها التعاون والحب والتفاهم وراحة البال والصحة والهناء والفرحة. Алеми кайсыл үй бүлө бактылуу, таалайлуу, эл суктана турган үй бүлө болот десе, кайсыл үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда бири-бирине мээримдүүлүк, бири-бирине кичипейилдүүлүк, бири-бирини түшүнүү, бири-бирин жакшы көрүү, жана бири-бири кыйналган кезде экинчиси жардам берүү сезимдери бар болсо, биринин кылган ишинен, биринин айткан сөзүнөн экинчиси разы болуп, рахат алып, көңүлү тола турган болсо, мына ошол үй бүлө тынч жана бактылуу үй бүлө дейт. Өз ара бири-бирине жардам берүү, жакшы көрүү, түшүнүшүү бири-бирин. Тилекке каршы балким кээ бир үй бүлөдө эркек менен аялдын ортосунда, ата менен баланын ортосунда, энеси менен кызынын ортосунда ынтымак жок. Бири-бирин түшүнүү жок. Бири-бирин урматтап сыйлоо жок. Бири-бирин жакшы көрүү, бири кылган ишти экинчиси колдоп кетүү жок да. Не үчүн десе, анткени ал үй бүлөдөгү болуп жаткан проблемалар ал бүгүн чыккан жок ал. Ал ошол кичинекейинен баштап, атасы, энеси кичинекейинен баштап тарбиялап өстүргөн, үйлөнгөнгө чейин калыптанган ошол характерлери бар да. Ошонун себебинен бүгүн үй бүлөдө тынчтык жок. Ошонун себебинен үй бүлөдө түшүнүү жок да. Ата баласына акыл айтып, жолго салып, жол көрсөтө албай кыйналып атса, эне кызына сөзүн уктура албай кыйналып атат да. Не себептен? Анткени ата өзүнүн аталык милдетин ошо баласы жаш кезинде аткарган эмес да. Эне өзүнүн энелик милдетин ошо кызы кичинекей кезинде тарбиялап үйрөткөн эмес. Аны мектепти бүткөндөн кийин укпай калды дебейт.
Ошо кичинекейден калыптанып келген ошол жаман характери, жаман мүнөзү, жаман адаттары бирок ата эне байкабай жүрө берген. Эмне үчүн? Эрте менен жумушка кетип кечинде келет. Кечинде келип контроль кылбай жатып алат. Кайра эрте менен кетет. Ол баланын тарбиясы эмне болуп атат, эмнени үйрөнүп жатат, эмнеге калыптанып атат, иш албайт да. Жаш деп коет, 3-класс, 5-класс деп коюп жүрө берет да. А бала 7 жашка чейин толук калыптанып бүтөт экен да. 14 жашка чейин толук сыпатталып бүтөт экен да. Андан кийин анын өзгөрүүсү кыйыныраак болот экен. Ошон үчүн экен үй бүлө бактылуу болуш үчүн бүгүн биз аталар, агалар өзүбүздүн колубузда чоңоюп аткан ошо кичинекей кызыбызды, кичинекей балабызды эртең биз сыяктуу чоң үй бүлө туткан кезде каталарга жол бербестик үчүн аларга керектүү тарбияны берип калышыбыз керек. Үй бүлө бактылуу болуш үчүн, үй бүлө жакшы болуш үчүн 4 сыпат айтылат. Биринчиси ихтару заужати салиха ва заужи салих. Биринчиси экен үй бүлө бактылуу болуш үчүн үйлөнө турган эркек адам ала турган кызынын жакшы өзүнө урпагын улай турган, тарбия бере турган жакшы аял тандаш керек. Ошол эле учурда турмушка бере турган кызына атасы, агасы бул күйөө бала кандай бала? Адамгерчилиги кандай? Ыймандуулугу кандай? Шүгүрчүлүгү кандай? Талим тарбиясы кандай? Адеп аклагы кандай? Ошол жагын атасы, агасы билип, анан кийин жакшы жерге узатыш керек. Пайгамбар айтат: "Тункахул мар'ату ли арбa'ин." Эгер силер келин алсаңар, кыз алсаңар, кыз берсеңер, анда ошо ала турган жубайыңарды, келиниңердин 4 нерсесине карагыла дейт. Лималиха, биринчи анын малына дейт. Малына дегенде биз эсептейбиз да, акчасын, айлыгын. Жок, бул жердеги малына дегенден максат анын кокус эми турмуш ар кандай болуп калат да туугандар. Дагы турмуш куруп бир аз жыл өткөндөн кийин кичине бала чыккасы чоңой баштаганда өтүп кетиши мүмкүн күйөөсү, башка болуп калышы мүмкүн. Малына дегени ошол сен ала турган аялың. Кокус өлүп калсаң, өтүп кетсең, ошо сенден калган 1-2 ошо бала чакаңды бирөөгө таштап, башка бирөөгө эрге тийип кетип калып, салтырактап жетим калтырып койбостон ошону бага турган бир малы дегени кесиби, түшүнүгү, аракети болуш керек экен да. Кокус кээ бирөөлөр кырсыктап ооруп жатып калышы мүмкүн үйгө. Кудай таалам ар кимди аңлай салбайт экен да. Кичине бала чакалуу болуп чоңоюп аткан кезде кокус кырсыктап жатып калсаң, ошол аялың ошону бакканга аракет кыла турган деңгээлде мындай түшүнүгү, идеологиясы, аң сезими, аракети боло турган кыз болуш керек экен да. Экинчиси вали хасабиха, анын насабына карайт экен. Атасы ким, чоң атасы ким болгон, бу тайтасы ким, тага журтта кандай киши болгон, анын насабына карап үйлөнгүлө, сулуулугуна эле карап үйлөнө албастан дейт да. Анын таятасынын, чоң атасынын, туугандарынын тарыхта мындай аты жакшыбы, мүнөзү жакшыбы, элге батыша алганбы, эл менен мамиле кылганбы дейт. Мына ошондой экен. Жана ошондой эле вали жамалиха, жана биринчи аялдын жашоодогу аракет кыла турган образына, экинчиси анын урпагына, ата тегине карап, үчүнчүсү сулуулугуна деген. Себеби нәпс ушундай да. Ар бир эркек киши кааласа үйлөнө турган жубайынын сулуулугуна не кылат? Көңүл бурат да. Вали диниха, жана анын динине көңүл бурулат. Кичине Кудайды тааныйт бекен? Адал арамды, сооп күнөөнү биле бекен бул өзү? Бирөөдүн акысын жебеш керек, ата-энени сыйлаш керек, күйөөсүн сыйлаш керек, жана башка деген шариятта кичине бир мусулманчылыктан түшүнүгү барбы? Же эртең мен ата-энеңдин кызматын кылбайм, өзү чайын кайнатып ичсин деп чыгабы?
жана башка кылабы. Бир адеби мүнөзү, сабырдуулугу кандай экен, дини кандай экен деп диндеги ордуна карабат. Фазфар бизати дин тарибат ядака. Sen ошолордун ичинен диндарын, ыймандуусун, адептүүсүн, ахлактуусун тандай бир, сенин колуң узарат деди да пайгамбарыбыз. Эми кокустан анча эле сулуу болбошу мүмкүн. Ата-тегин карасаңыз, чоң аталары, тайталары бир нерсени кыйратпаган, бирок мындай эле киши болушу мүмкүн. Өзү деле мындай аракети анча болбошу мүмкүн, бирок ыйманда, адепте, кулук мүнөздө, сабырдуулукта, кызматта мыкты болсо, ошонусун алсаң сенин колуң узарат деди. Ошондой эле экинчи сыпаты экен үй бүлөдөгү. Биринчи сыпаты эркек өзүнө жакшы жубай тандай билиш керек. Экинчи сыпат аял кишиге атасы, агасы жакшы күйөө табып бериш керек. Себеби ал кызыңыз билбейт ал күйөө бала кандай экенин. Ал телефонда жакшы сүйлөп кое берет, жакшы сөздөрдү сүйлөп, гүл берип кое берет. Анын ит характерлери бар экенин билбейт алчы. Качан турмушка чыкканда билет анын кандай экенинчи. Ошон үчүн эркек жакшы таныйт, жакшы билет. Кызым жакшы көрүп калыптыр деп узатып бербестен күйөө бала менен ошо агасы, атасы бирөөз маектешип коюш керек. Анын эркектик сыпаты кандай? Эртең сиз күйөөң кызым жакшы көрүп калыптыр деп берип койдуңуз. Ал күйөө балаңыз кызтеке кошуп, үйдө аял менен гыжың болуп, мыйың болуп жашай берсе болбойт да. Эркек деген шал мындай анча мисени көз жумуп кое турган, анча мынчаны кечирип сабыр кылып кое турган, майдаланбай турган, ичинде баягыйраак болгон жакшы экен да.